Кылын чертип жайгана, жүрөсүң кылыктанып наздана. Көзүнө окшобогон башканын, көздөрүң сенин башкача. Сен карабай өтөрсүң ай Жамиля. Анакей. Би жок, мындай эле ошол. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, New TV шоу программасы түз эфирде биз сапарыбызды улантабыз. Эми, азыр студиябыздын көрүүкүн ачкан дагы бир мейманыбыз бар. Учурда жаркылдап кирип келди. Тоз болуңуздар, Ильяс Абдыразаков. Кош келдиңиз, Ильяс мырза. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кеч кутмандык Рахмат. менен барыңыздарга ысык салам айтабыз. Жалындуу кеч. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, барыңыздар, сиздер да кошулуңуздар. Себептен бүгүн биз Ильяс Абдыразаков менен буюрса мыкты оюндарды, мыкты маек курабыз. Барыңыздар, кошулуңуздар катарыбызга. Ильяс мырза, кош келдиңиз. Рахмат. Маанайыңыз кандай? Маанайыбыз өтө жакшы. Анткени биз бүгүн New TV-де сиздер менен бирге кечте жолугуп атканыбыз үчүн. Бардык билбесе керек эми, телекөрүүчүлөр деле балким Instagram баракчасынан көрүп калгандар деле болсо керек. Ильяс мырза буюрса эртең болуш керек, а? Эртең Россия жергесине учасыз. Эмне болгон? Эмне үчүн учасыздар? Жумуш. Гасырбай. Стройка. Беттен бары тамаша. Россия жергесине алдыда келе жаткан күндөрүндө концерт менен 9-10, 11 февралда Аваз Акимов сахналаш иним экөөбүз чогуу биргеликте концерт өткөзүп келели деп баратабыз. Буюрса ал жактагылар көрүп калсаңыздар, келип кетиңиздер, концертке деп коеюн. Эми, мен билишим боюнча концерт ал жакта түндө болот. Эмне үчүн түнкүсүнөн таң атканга чейин болуш керек, мен билишимче. Ал жакта эми көбүнчө мен билишимче көбү жумушта иштейт күндүзү. Анан кечинде бош учурда концерт. Күндүзү концерт койбойт го негизи. Ооба. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, урматтуу айымдар жана мырзалар, Ильяс Абдыразаков буюрса жаңы клипте тартып алган экенсиз. Ильяс Абдыразаков кечириңиз. Ильяс Абдыразаков кетти. Ильяс Абдыразаков. Мен Нияз деп алайын дедим, Нияз Абдыразаков деп. Жаңы клип эмне боюнча? Жаңы клип бул жакында эле Европа жергесине барып, бир достордун чакыруусу менен, ошол жактын уюму чакыруусу менен, кыргыз уюму чакыруусу менен барып концерт коюп калып, ошол жерден учурдан пайдаланып, клип тарта келгенбиз. Аруу таңдай аттуу жаңы чыгарманы жаратып, ошол жерден клип тартканга жетип калдык. Бүгүн ошол клипти бүгүнкү эфирден, түз эфирден презентация кылабыз. Сөзсүз түрдө, Кудай буйруса. Урматтуу телекөрүүчүлөр, тоз болуңуздар. Себептен азыр мыкты мүмкүнчүлүк бар. Барыңыздарга эксклюзивдүү чыгарманы тартып алабыз. Ильяс Абдыразаков мыкты эксклюзивдүү чыгарма бир гана сиз үчүн. Ильяс Абдыразаковдон мыкты музыкалык чыгарма бир гана сиз үчүн жаңырды. Эгерде жакса лайктарды жөнөтүңүздөр, ой пикир калтырыңыздар. WhatsApp номерине бардыңыздар, башпаңыздар. Түз байланышка чыгыңыздар. 56 72 шарысы коду 0312. Ильяс Абдыразаков түз эфирде. Ильяс мырза, клипти байкагандай, көпчүлүк учурда клуб лайыкталган ырлар болгон экен. Көпчүлүк акыркы күндөр сиздин ырларыңыз ошого жакындап калды. Эмне үчүн? Клубда эмне кылып жүрөсүз деп кой. Клубда эмне кылып жүрөсүз? Тамаша, албетте. Мен клубка деген азыркы ар бир учурдун заманы аралашка демекчи, ошондуктан карап туруш керек. Бул жерде биздин көрөрмандар, угармандар көбүнчө жаштар болгондуктан, ошондуктан жаштардын дагы табиетине кичине ой бөлүп, көңүл буруп туруш керек. Ошондуктан кичине клубный жазганга. Себеби өзүм деле жаш эмесмин деп эле. Сиз жапчасыз. Биз үчүн биз сизди каяктан билебиз? Салам братан, кандайсың, кайдасың депти. Ооба, ошол жакта билебиз. Арсен жүйрөт деп коет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, учурда келген СМС билдирүү бар экен. Ассаламу алейкум Ильяс мырза. Башкача деген ырыңыздан бир куплет ырдап бериңизчи деген экен. Сөзсүз түрдө ырдап берем. Азыр ырдап берейинби? Азыр, анамды. Калаган учурда. Калаган учурда мейли ырдап кетейин дегенде. Жүрөктүн кылын чертип жайгана, жүрөсүң кылыктанып наздана. Көзүнө окшобогон башканын, көздөрүң сенин башкача. Жүрөктүн кылын чертип жайгана, жүрөсүң кылыктанып наздана. Көзүнө окшобогон башканын, көздөрүң сенин башкача. Сонун кол чабуулар, мыкты Ильяс мырза. Дароо эле келген СМС билдирүүнү окуш керек. Салам New TV, Ильяс кандайсыңар деген экен. Менден суроо бар деген экен. Экинчи аял алуу тууралуу оюң кандай деген экен. Мага жакты деп койбойсузбу? Жакты деп. Тамаша, албетте. Бул суроо кызыктуу экен. Мен үчүн деле эмес болуш керек. Мен азыр ал нерсеге ойлонуп деле көрбөптүрмүн.
үй бүлөлүк абал жөнүндө айтып берсеңиз, үй бүлөлүдө 2 уулдун атасы, бир жубайым бар. Анан Эң башкысы бактылуубуз. эң башкысы бактылуубуз. Ооба. Эми, Ильяс мырза, бүгүнкү программага келгенден кийин биз бардык билет болуш керек, конокторду жөн кетирбейбиз, же балким жүзүнө кайгы түшүрөбүз, же балким позитив түшүрөбүз. Бирок бизде азыр сизге жакшы бир ойунубуз бар. Детектор лжи дегенди уктуңуз беле? Көрсөм тааныйм, кандай болот? Көрсөңүз таанайсыз. Азыр биз сизге, бизде датчигибиз бар. Ал датчик сиздин азыр бул жагыңызда илинип турат. Көрдүңүзбү? Ошол датчик азыр сиздин жүрөгүңүздү текшерип турат. Сиз алдадыңызбы же алдаган жоксузбу? Мен сизге суроо узатам. Андан кийин сиз суроого туура эмес жооп берсеңиз, бул жактан бизде үндөр чыгат. Компьютер өзү сүйлөйт, андан кийин туура же туура эмес деп айтат. Даярбыз, а? Аракет кылабыз. Эмесе, урматтуу айымдар жана мырзалар, сага жакыныраак келиңиздер. Азыр эксклюзивдүү суроолор жаңырат. Ильяс мырза эмнегедир тердеп толкунан баштады. Бирок биз даярбыз. Кеттик, а? Эмесе. Даярсызбы? Кеттик. Учурда Ильяс Абдразаков 80 килограммбы? Жок. Жок. А бирок биз азыр аны компьютерден сурайбыз. Бизге компьютерден. Көрөбүз. Азыр Туура эмес. туура эмес. Канча килограммсыз? Менби? Мен азыр 63 килограмм. 63. Арыксыз эмессизби? Толуш керек го. Жок, толгондо кандай? Мен эме биз деген жана ырдап сахнада жүрөбүз. Толгон жарашпайт негизи. Бирок толгон жарашпаса болсо, бизде бирок экинчи сурообуз бар. Экинчи суроо. Тыңдап көрүңүздөр. Келинчегиңизди канча жолу алдап көрдүңүз эле? Алдадыңыз беле дегеле? Келинчегимди? Билбейм. Жок, алдаган эмес. Жок, алдаган эмессиз. Бирок азыр датчигибиз текшерип жатат. Датчик бизге айтып койсо. Туура эмес. Эмне деп алдадыңыз эле? Ошону айтыңызчы. Датчик негизи биздин датчигибиз алдабайт. Биздин датчигибиз алдабайт. Сиз эмне деп алдайсыз? Мен алдап көргөн эмесмин негизи. Эми жанагы алдабаганга аракет кылам. Бирок алдабаш керек негизи, бардыгына совет берем. Макул, макул. Себеби жанагы туура айтсаң, өзүң туура жашоого эметкениңде көз карашың койгон болосуң, ошондуктан мен эч качан алдап деп жашай албайм. Анда азыр биздин датчигибиз сизди алдап жатабы ошондо? Датчигибиз бизди алдап жатабы же биз датчикти алдап атабыз, э? Датчик да ишенип кетти окшойт бизге. Анда азыр биз кийинки суроону берип көрөлү. Ошол жактан билинет. Бүгүнкү эфирге байпагыңыз кызылбы же көк өңдөбү? Жок, кызыл эмес. Көк. Жок. Кайсыл? Кара. Кара. Азыр биз датчиктен сурап көрөлү. Датчик бизге туура жоон чыгарып берип койсо. Ойлоп көрсүн азыр датчигибиз. Туп-туура. Туура. Кара байпак экен. Сонун. Сонун экен. Негизи туфли менен кызыл байпак кийсе жарышпай атат, туурабы? Ооба. Кийинки суроо. Жылдыз оорусу менен ооруп көрдүңүз беле? Жок, Кудай сактасын. Ооруп көргөн эмес. Ооруп көргөн эмес. Бирок биз датчикке ишенебиз көпчүлүк учурда, Ильяс мырза. Сизге эмес, датчикке ишенебиз. Бизге датчик азыр туура жоон айтып койсун. Туурабы же туура эмеспи? Туура эмес. Туура эмес. Ильяс мырза, эмне болду? Датчик менен сүйлөшөм анан десең. Датчик кетип калды эле үйүнө. Эми, жылдыз оорусу менен ооруганда негизи кантип ооруйт? Кандай симптомдор болот? Температура болосуңбу же бир аз Же тамагың ооруйбу, же тамагың ооруйбу, жылдыз ооруйбу. Ошону билбейт экенмин. Негизи мындай, менин оюмча, эметип калсаң керек кичине. Сөз укпай, адамдарды тоготпой калсаң керек дегендейчи. Жанагы өзүң менсин деп калган учурларда адамдарды айтат болуш керек, бирок мен Кудай сактасын андай болгон эмесмин. Тем более биз ырчылардын жашоосунда андай учурлар көп кездешпейт да. Сонун. Бирок эми бардык ойлоп калышы мүмкүн, эми мына Ильяс Абдразаков ырчылыгы жылдыз болуш керек деп, а? Кыргыз адамдардын ичинде бардыгы ыйман саптуу адамдар, ошондуктан биздин арабызда андай адамдар жок болсун. Ооба, жок болсун. А бирок бизде кийинки сурообуз бар. Кийинки сурообуз бар. Кээде тамакты оң кол менен жейм деп сол кол менен жеп көргөн учурлар болду эле? Оң кол менен жейм деп сол кол менен жеген учурлар. Ой. Сиз кайсы күндөр эсте калат азыр? Мындай учурлар эми болгон эмеспи, анык айта албайм. Ооба же жок? Кайсынысы? Ооба. Ооба, сол кол менен жеп көргөнсүз. Жеп көргөн. Биздин азыр датчигибиз айтып көрсүнчү, биз көбүнчө датчикке ишенебиз да.
болдуңуз? Туп-туура. Туп-туура. Сол кол менен жеген экенсиз. Сол кол менен жегенде дамдуураак болобу же? Жок, тамакты эки кол менен тең жесе болот. Макул. Бирок Главное бизе жууп алышты унутпаш керек дейли. жууганды унутпаш керек. Бирок бизде акыркы сурообуз калды. Акыркы суроо. Даярсызбы? Даярсыз. Жубайыңызды алтыным, Аха. сүйгөнүм, жаным деп айтып турасызбы? Ооба. Качан акыркы жолу? Акыркы жолу Жаңы эле эфирге келе атабы? жаңы эле эфирге баратып же эфирден кийин айтам. Тамаша. Акыркы жолуңуз? Акыркы жолум кече жакын деле айткам, бүгүн деле айткам. Азыр баары бир тиги эмеңер жок деп айтат. Жок, датчигиз эч качан алдабайт негизи. Азыр ойлоп калыш мүмкүн, эми датчикке эле ишенебиз деп. Биз датчикке 100% ишенебиз. Бизге азыр туура жообун чыгарып берип койсо, ол көрөлү. Туп-туура. Кол чабыңар. Туура экен. Туура экен. Ооба. Тердеп кеттиңиз го аябай. Эмне деп эркелетесиз көпчүлүк учурда? Көпчүлүк үчүн. Мен айткан сөздөр жок болсо керек. Алтыным, сүйгөнүм, жаным. Же башка сөздөр барбы? Алтыным, сүйгөнүм, жаным, ошол эле. Ошол эле сөздөр. Мыкты. Урматтуу теле көрүүчүлөр, WhatsApp номерин унутпаңыздар. Биз оюнду жыйынтыктадык. Туп-туура деп коёбуз. Бул туп-туура албетте. Сизге ырашчылык билдиребиз. Эми, азыр келген учурда СМС билдирүү бар экен. Кайсыл жылкы болосуз, Ильяс байке, кайсыл жактан деген экен? Кайсыл жактан кулуну болосуз? Кулуну Баткен областына караштуу Кадамжай, Кызылкая шаарынын кулуну болом. Жылкым Канча жаштасыз? 88-жылкы. Жап-жаш турбайбыз. Жап-жаш. Ильяс мырза. Окууну бүттүм. Ильяс мырза, биз билгендей эле ушул сиздин эң биринчи ушул Мажит менен жаздырган ырыңыз Алло братан деген чыгармадан кийин сиздин жашооңузда бир 180 градуска бурулуу болуш керек. Же кандай бир өзгөрүүлөр болду ушул чыгармадан кийин? Мажит мененби? Мажит менен ырдап чыкканда ал учурда кандай десем? Канчанчы жыл эле ошол? Мажит канчанчы жыл эле болчу? Ал учур 2007 же 2008 болуш керек, адашпасам. Өзгөрүүлөр кайсы жакка болду деп ойлойм. Эми бул Мажит бул ырды экөөбүз таап чыгып сөзүн жазган Жакут байке жакшы болуп, жакшы чыгып кеткен. Ошондуктан билбейм, бул көпчүлүккө жакты деп ойлойм. Ошондуктан андан кийинки өзгөрүүлөр кандай болду десем, эми чоңойдук, ар кандай Үй бүлө пайда болду. Үй бүлө пайда болду. Эми, азыр менде дагы бир суроо пайда болду. Негизи биз сизди көпчүлүкчө тойдон, концерттерден көрөбүз. Анан кийин мен байкашымча ар бир ырчын өзүнүн бир бийлеген стили болот экен. Бийлеген ошо тойдо элдерди шаңга үйлөш керек да. Сиздин бийлеген стилиңиз кандай? Балким ушул жерден көрсөтүп бересиз. Ырдап жаткан учурлардан. Мен бийлеген стилим өтө деле мындай айырмаланбайт, бирок кандай десем. Кандай эмелер колдоносуз? Бийлерди. Мындай. Нелерди колдонойн? Нелерди колдоносуз? Унутуп калсыз, мисалы тойго чыктыңыз, элестетип коюңуз, тойго чыктыңыз, ырдап баштадыңыз, элдер сиз менен кошо ырдап баштады. Опа. Кандай? Опа. Ырдап берейинби? Жок, сиз келиңиз Ильяс мырза. Бийлем, мен ырдап берейин десең. Келиңиз. Тамаша. Кандай бийлерден көпчүлүк учурда колдоносуз? Менби? Мен эми көп учурларда ар кандай бийлердин бийлей берем. Жамиля мисалы. Жамиля ырды болуп атат, бийледен. Бийлейле. Карагаттай көзүңдөн ай Жамиля, балдай ширин сөзүңдөн ай Жамиля, о күндө сага келемин ай Жамиля, о сен карабай өтөрсүң ай Жамиля. Би жокпу, мындай эле ошол. Азыр би мен жаш кезде көп бийлейт элем. Азыр эми кичине бийлейин десем жанагы эмне деп коет. Азыр бул жерде эле тардык кылып атат. Сальташат белеңиз арткыга. Бир айланып туруп, кайра бул жакты карап калат эле. Бул жакты эмес. Ильяс мырза, эми 2018-жылга кандай өзгөчөлүктөр менен киресиз? Мынакей биз билгендей эле жаңы чыгарма жаңырды, жаңы клип тартылды. Дагы эмне өзгөчөлүк болот? Концерт балким дагы дүйнө жүзүн кыдырып тур кылып келесизби? Не кылып келейин? Сиз кайра бизден сурайсыз. Жок, албетте концерт бул эртең жакында Москва жергесинде концерт коюп бүткөндөн кийин андан буйруса биздин өзүбүздүн Кыргызстан мекенибизде Ош Жалал Абадта жакынкы күндөрдө концерттерибиз уюштурулуп атат. Ал жакта өзүнчө организаторлор уюштуруп атат. Буюрса
дагы алдыда жаңы чыгармаларды, клиптерди жаратып силерди кубанта бермекчибиз. Бардык кыргыз элине кызмат кылып, кызматыбыз аябайбыз деген ниеттебиз. Бардык күндөр алдыда деп ойлойм. Жакшы күндөр дагы алдыда болуш керек деп ойлойм. Ооба, рахмат. Ильяс мырза, биздин убактыбыз кыскарып бара жатат. Сизге клипиңизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Менин оюмча эми эмкисинде детектор лжи сизди алдабайт болуш керек, ишенебиз. Ыраазычылык билдиребиз. Ийгиликтер болсун. Буюрса эмкифлерге келип туруңуз, Россияга барып, менин оюмча биздин жердештерибизди кубанып келиңиз чыгармалар менен. Калуу тилектер болсо айта кетсеңиз болот. Чоң рахмат барыңыздарга. Кечиңиздер көңүл болсун. Ар дайым кыргыз элибизде тынччылык, токчулук, молчулук боло берсин. Ар дайым ушул бизди сиздер менен бизди эфир аркылуу байланыштырган ушундай Арсенге окшогон мыкты жигиттер ар дайым бар болсун. YouTube TD каналында чоң рахмат. Сиздер менен дагы да болсо эфир аркылуу, сахна аркылуу амандашканга чейин сак саламат болуңуздар. Эң мыкты. Урматтуу телегөрүүчүлөр, айымдар, мырзалар, биздин ушу менен программабыз сонуна келип жетти. Бардык телегөрүүчүлөргө ыраазычылык билдиребиз. Конокто Ильяс Абдразаков болду жана мен Арсен Султанов. Буюрса эмки эфирден көрүшкөнчө бар болуңуздар, аман болуңуздар, жүзүңүздөрдөн эч качан жылмай кетпесин. Сак саламат болуңуздар.